Кыргызстан ушунчалык кичинекей өлкө шырп эткенден бар элге журтка замат деле белгилүү болуп калат. Угушубузга караганда жакында эле Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева Текебаевдин жубайы менен жолугуу ниетин билдириптир. Бирок Айгүл Текебаева бул сунуштан баш тартканын айтышууда. Эгер жолугушуу ишке ашса, Раиса Атамбаева эмне кеп козгоору баарыбызга түшүнүктүү. Алмазды кечиргиле деп Раиса жеңебиз Айгүл жеңе менен ымала түзүүгө аракеттенген окшобойбу? Бул тууралуу маалымат Facebook баракчасына тарады. Ал деле бул жолугушууну өзү ойлоп таппаса керек. Анткени Атамбаев кыларын кылып, кыл менен бууп коюп, эми түштөн кийин соолугуп, өзүнө келгенден соң денесин майда калтырак басып, жүрөк заада болуп эртеңки күнүн ойлоп жатат да. Текебаевдин деле сурогу бүтүп баратат. Жакында темир тор артынан чыгып калса, түз эле Атамбаевди издеп Арашанды көздөй бет алары, Ашанын көзүн элестеп түн уйкусун качырып жатса керек. Ошондуктан Атамбаев азыртадан аялын Текебаевдин үй бүлөсүнө элчи кылып жөнөтүп, элдешүүнүн жолун издеп калгандай. Албетте Айгүл жеңекебиз жөн эле айымдардан эмес, ал Текебаевдин аялы да. Бир кездеги Раиса аяшына туш оогону качан, анчалык болсо көрүшөрбүз деген жообун берген имиш. Эми Өмүрбек Текебаев түштөн кийин акылына келген экс досу Атамбаевди кечиреби же абактан чыккандан соң кегин кууп, Аша менен кыл чайнашабы аны алдыда көрөрбүз. Булак Назар Ньюс.